Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге туугандар сандан сапатка өткөн туугандар акыркы убактарда мына жакшы өнүгүп келе жаткан, сандан сапатка өтөйүн деп жакшы курмандыктарды кылып келе жаткан бүгүн каарманыбызды көрөбүз. Мен сиздерге так маалымат берип кетейин. Бүгүн 20-январь 2023 жыл мен күнжелеси учурда Чүй облусунун Сокулук районуна караштуу Студенческое Кайманаты конезавод айылына келдим. Тагыраак айтканда, мына ушул айылда арашан койлорун багып, уже кымбат кочкорлор сатып алып көбөйтө баштаган Кәрим ажынын короосуна келдик. Дагы кыскача маалымат, билесиздер, Чүй боорунда Баткен Арашан жамааты деген группа түзүлгөн, тагыраак айтканда жамаат. Мына ушул жамаатты жетектеп аткан координатор Кәрим ажы мына өзү Баткен Арашан жамаатынын жетекчиси туугандар. Мен дагы ушул жамаатта бармын. Экөөбүз бир жамааттан, бир жерден жердешпиз, ачыгын айтканда. Бүгүн мына мен жердешимдин, Ажыкенин койлорун сиздерге көрсөтүп берейин деди. Жалпысынан айтканда жаңы баштоочу, бирок секирикти, илбир секирикти койгондордун кишилердин катарына кошсоңуздар болот. Буйруса төлү туулуп, алгачкы төлдөрүнү көрүп, алгачкы төлдөрү чоңоюп калды. Азыр мен Кәрим ажын экранга чакырайын. Ажыке, бул жакка отуруң. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Малжан, үй бүлөңүз тынчпы? Шүгүр, рахмат десембай, өзүңөр. Биз да келди. Буйруса. Жамаатка салам айтып коелу, биринчи өзүбүздүн жамаат. жамаатка. Алейкум жамаат, амансыздарбы? Бала чака аман. Малжан тынчпы? Туугандар, мына Баткен Арашан жамааты деп, жамаатта бир 15 чакты киши бар. Мына Арашанга кызыккан түбү Баткендик. Баткенде да бар эми, Баткенде кошулгандар, бирок көпчүлүгү мына ушу Чүйдө жашагандар. Мына эми өзүңүздөр бир четтен көрүп турасыздар. Кәрим ажы менен саламдаштык. Буйруса эми баштайлы, темага кайталы. Ажыке, биринчи суроо мындай. Сиз мына ушул Арашанга биринчи кантип кызыгып калдыңыз? Анан кантип баштадыңыз? Биринчи өзүңүзгө купулуңузга толгон койду качан алдыңыз? Деги эле ушундай сапаттуу койлорго качан кирип кеттиңиз дегеним да. Мен бул Арашанга кызыкканыма 2-3 жыл болуп атат. Ушул бул баягы биринчиден пайгамбарыбыздын сүннөтү кой баккан. Экинчиден өзүм ушул мал чарбага аралашып, өзүм аттарды кармайм, улактын аттарыны. Аттар, производитель аттар бар, ошо анан койго кызыгып өзүм көп жылдан бери эле кой кармайм. Бирок эми мына Арашанга кызыкканыбызга эми 2-3 жыл болуп атат. Буюрса эми акырындык менен койго түшүнүп келе жатабыз. Основной эми бул жерде койлор, бул Ысыкөлдөн, Тилеговадан чыккан койлор бар бул жерде. 27-28 баш кой ошол жактан алынды, бу жерде Руслан деген иним алган эле. Анан Ал койлорго биз Руслан эке менен былтыр барып келгенбиз да, билесизби? Ысыкөлгө, Тилегованын короосуна. Канча баш кой бар эми жалпы? Общий бир 50 баш кой бар, 50 баш. Баяндировкадан өттүңүз? Баяндировкадан өттүк, бир 9 баш элита бар. Биринчи класстар бар, бир 20дай баш. Анан бизде основной өзүбүз союп жегенге да биякта да мындай койлор бар. Бул ар бир короодо болсо болбойт, а? Ооба. Ошондой. Баягы таза өзүбүз баккан койлордун этин жеген үй бүлө чоң бизде. Ошо союп жеп турабыз. Азырынча эми жерде койлордун арасынан лютый кочкорду койгонбуз, булардын арасында. Анан жанагы Ысыкөлдө Караколдогу жана 2 тиштин чемпиону жирафты алганбыз. Ошол жираф, основной жираф коюлду койлорго. Буюрса төлдүн башы башталып калды. Бул козулардын атасы бул Ысыкөлдө Тилеговадан Узун деген кочкордун козулары. Мына козулар да? Машалла. Ажыке, мунугу основной сизде лицо ушулар да? Баягы миллиондук кочкор туй тургандар, производительдер туй турган койлор ушул да азыр сизде. Азыр бул жерде канча мыкты кой бар эми? Бир 30-40тай чыгат окшойт а бул жерде? Бир 30 баш бар азыр. Анан наракта бар дагы. Бу жерде азыр баш бар. Сиздики төл башталыптыр. Сиз эми жайлоо пайлоого билбейм кандай, бирок сиз эрте жазда кочкорду бир, күздө бир кое турган кылып атат окшойсуз, а? Буюрса. Машалла. Эми мына жерде туугандар экземплярларды көрөсүздөр. Мыкты койлор, ачыгын айтканда өтө азыр төлдөп, суукта бир аз жүдөп турган маал экен. Бу койлорду былтыр 2022 жылдын май айында мына өзүбүздүн коңшубуз болот, Руслан деген акебиз барып
Тилек Тыналиевтен кой сатып алган, ошондо жюринин барып келели деп биз таңгамал барып көркөлдөк. Анан ал койлорду сиз сатып алдыңыз. Анан сизде ал жак бул жактан башка жактан келген койлор бар. Төл башыдан мына азыр алып Машалла. мына экөө эгиз, могу экөө эгиз. Егиздер барбы? Могу экөө эгиз, могу экөө турган эгиз. Мына экөө егиз. Эгиз. Булар жалгыздан төл башы буюрса. Bu yerde aslında koylar 85'ten jogorgu koylar 90-93 santimetrege чейин boylары бар. Koylar. Так. Эми экөөбүз ушундай маточный поголовьяны көрсөтүп бүтүрөлү. Мына 6 баш козу бар экен. Өтө красавчик козуларды көрүп атасыздар. Узун деген Тилегованын кочкорун билесиздер. Анан муногучу, муногу өтө Жылдагы ошо узундун баласы болуп калат. Ана курсан, мен көрсөтчү мына кичинекей козуну. Бул баягы туулганда айтып аткан оор козу ушулбу? Туугандар, муногу көрсөтүшүбүздүн себеби буюрса муногу койдон мына узундан ушундай козу туулуптур. Бул туулганда эле мындай квадратный болуп мындай салмактуу козу туулган экен да. Буюрса Аллахым аманчылык берсе, мына ушул козуну сиздер көрүп калышыңыздар мүмкүн выставкалардачы. Төрөлгөндө эле туулганда эле где-то бир 10 килограмм туулду, бирок таразага койгон жокпуз да, эсен. Таразага койбой калдык, мен өзүм шаарда болбой калып. Бирок жакшы, азыр эле уже мына вес канча бар десем 25. Бу кайсы датада туулган? Так, числолорун жазып койгонбуз. Где-то бир 40 күндөн болуп калды. Козга, Козга 40 күн болуп калды. 1,5 ай боло элек бирок. 1,5 айга чакалап калды. 1,5 айга жакындап калды. Кармаптыр, машалла. Кулак баш. Ну, бара-бара гарбанос чыгат экен буюрса. Но шыйрактары узун. Эминна муногу далдан куйрукка чейин салмак берүүчү жерлери күчтүү экен, Сиз муну баягы чай ичип отурганда жамаат менен айтып аттыңыз, буюрса выставканы басчы козу деп. Мына колду карап кой. Машалла. Сиздин колуңуз да чоң. Биздин колдор кичинекей болуп калат. Мына бошот эми. Бошот. Бул энесичи, энеси чоң кой экен го, билимсиз. Энеси 93 сантиметр. Азыр эми арык эмизип аткан немесинен. Бул Тилеговандан келген кой бе? Тилеговандан келген бул койда. Кулагы 20. Машалла. Кана бошотуңуз эми. Мына койлоруңуз боюнча эми кандай десем, тактайлы эми койлоруңуздун санын билдик, сапатын, кайдан келгенин билдик, эми линиясын билип алдык, буюрса кандай королордон келген койлор. Лютый коюлду, баат жираф чемпион коюлду? Жираф дагы коюлду. Где-то бир 15 баш койго коюлду жираф. Жирафтын артында баткен келет атчың ой. Баткенден пробный түштү бир козу азыр көрсөтөм. Жаш коз кочкор, баткен деген пробник. Өзүңүздөр көрөсүздөр, өтө сонун болуп өзгөрүп кеткен. Мына ушул койлор 30 баш кой бар экен, мыкты койлор туугандар. Банчировкадан өткөн 9 баш элита деди. Азыр кандай жазып атасызбы койлор? Туугандарымбы? Туугандарын жазабыз. Бак основной төл баштар элек бизге булар. Мындан башка да красавчиктериңиз бар экен го, Мына машалла. Бул ургач жанындагы. Ургачыбы? Ургач. Эгиздин пайы. Еще эгиздин пайы, Мына козулар. Тилегован кулактуу болот койлору. Ошондойлорду кармайт эле го. Сиз айтып аткансыз го, козулар келгенде өзү чайнек кулагы термуз деп. Шуну айтып алгандар, машалла. Бул жерде жаш яркалар бар, койлор бар. Козулар дагы бар бу жерде. 8 ай, 9 айлык козулар. Азыр кандай жөн эле үйдө эле кармабы? Үйдө эле чыкпайт, ушул жерде эле турат. Мына жерде буюрса. Койлор шеп сизден зависть этет эми бүт жак. Ондай жираф кайра чемпион болуш сизден зависть этет эми. Багышыңыздан көрөбүз эми буюрса. Эми ажыке экөөбүз кыдырып эле жүрөбүз. Бүгүн ажыке улакка барат, аш-машка, короолорго барып кой көрөт. Жирафты сиз көп көрөсүз. Буюрса мына ушул төлдөр да сизден зависть этет буюрса. Себепчи болосуз. Мыкты койлор, козулар ушул жерден көрөйлү. Буюрса мына туугандар бир 1-2 айдан кийин мына ушул короого келе бересиздер. Айрыкча мына биздин мекендештер мына ушул жерден да уруктук алам, кармаж менен жердешмеген деп издеп ушул жерге келе бересиздер. Биз азыр производитель кочкорлорго кезекти берейли. Койлорду өзүңүздөр бир четтен көрүп алдыңыздар.
Қошқораларда енесін атасын тегін сүрүштүр дейт. Азыр биз туугандар резонанс жаратчы қошқорлорду көрсөтүп беребиз. Тос бол. Машалла, баткен туугандар, баткен. Бер. Атасынан жираф чемпион буюрса. Бияка насып тос. Жираф баткен. Биз сиздерге кыскача түшүндүрмө. Мына ажеке кармаңыз кочкорубузду. Жираф деген кочкор көпчүлүгү билет. Кимде ким Ысык-Көлдө выставкаларды көргөн болсо, Ысык-Көлдө выставкалардан кабарлары болсо, буйруса мына ушул кармай бериңиздер. Машалла. Мына баткенди Бишкектеги болгон выставкада алганмын. Линия Кораблевский линия. Толкун деген достон алганбыз. 4 айлык козу болчу. Аз буйрса мына бою 90дон ашып калды, 92ге барып калды. 10 айлык козу да азыр. Апрельский. 9 ай болуп калабы? Апрельский, Апрельский козу. Түндө соода бышкан го. Эми ошо короодо элем го. Эстен кетет. Бул козунун ал убакта бели, башы, анан кулагы эле бар болчу да. Билесизби? Мунун кулагы бир 24 чыгат, 20нан чоң бирок. Жок, бул кулак 22ден да чоң да. Мына кулакты караңыздар, жаман жайылган кулак. Машалла. Рулетка барып же? Метрди алып. Сиз муну алдыңыз, көрүп калдыңыз, сүйүп калдыңыз, билем. Кечинде. Не кылсам экен деп жамааттагыларга айтып аткансыз, Мунун жоондугуна кызыктым, козунунчу. Машалла мына. Бул өтө жоон болду. Кызыгып, анан буйрса бою деле жакшы өсүп атат. Аппетит самый главный сон. Не берсең жейт, канча болсочу. Боюну примерно өлчөп койсо, кулагын өлчөйсүз. Кулак. Мына шарик бар. Мына жерде мына. Мына жерде шарик бар. Болду. 23,5 экен кулагы. Токтоң, үзүлүп кетти да башын кыймылдата берет экен. Мен кармап турам. Болду. Тартат экен мына бул кулагын жөнтүрбай ыйынып, Бая бир караганда 23,5 экен, Как минимале 23 чыгат экен да кулагы. Кулагы чоң бирок. Машалла. Өзүнүн возрусуга өзү деле жакшы. Боюн беринчи. Мен көптөн бери метрге салып элекмин. Кармап тур. Ажеке бул эми не максатта иштейт? Бул выставкаларга чыгабы же производитель болобу? Буйрса, бул выставкага деле кете турган, производительге деле эмеси, экстрер для начинающий мен үчүн жакшы, билбейм, элдер үчүн кандай. Кочкор бирок өзгөрүп тур, сентябрда башкача болчу. 90 жерде түз эмес экен, 92 барды. Өткөндө мерт эткенде 90 болчу, андан бери да бою өстү мунун. 91, 92 бар экен. 92? 92. Машалла. Пробник бир коз туулду дедиңизби? Азыр көрсөтөм, бир пробник коз түштү. Буюрса. Мына биздин жираф, бул биздин чемпион. Ручной булар алып чыгып бастырабыз, бу жерден жетелеп, күнүгө 300 метр, 400 метр басат, 500 метрге чейинчи. Жирафты экөөбүз толуктап коелу, билбегендер үчүн. Жираф Ысык-Көлдө чемпиондо эки тиштер арасында чемпион жана тарых жараткан, Ооба. Буга чейинки выставкаларда эки тиштерде мындай салмак чыккан эмес. Салмагын айтып коюңуз. 161,5 болуп алынды, 98 болчу бою. Бою азыр 1 метр 2 сантиметр бар. Бул рекордду Айыл чарба министрлигине катталса керек, выставкаларда. Рекордсмен болуп. Бул баягы архивге катталат да. Эталон болуп катталган. Бул кочкор өзү таластан чыккан кочкор. Мунун неге жираф? Бул кочкордун бели өтө узун. Кочкор азыр кайрадан выставкага даярданып атыптыр. 4 тиштердин арасында ат салышат экен. Буюрса таласка кайра барса керек, Буюрса. Ошол жака даярдап атабыз. Азыр бул кандай режимде даярданып атат? 2 маалы жем берип атам пока. Азыр 2 маалы жем жейт, эрте менен кечинде 2 маалы жеп атат. Эми кошуп баштайбыз. Азыр весине айтпай эле коеюн. Буюрса ойдогудай, иншалла. Бул секрет болуп тура берсин. Коркутабы? Мын тишини көрө элекмин, бирок тишини бир көрүп койсок болот. 4 тиш жарды болуш керек уже. 4 тиш жарыш керек бул убакта. Жаңы тиштер. Жардам берип кой. Башын катык кысып турсаң. Как раз.
4 жарыппы? 4 мына. Көрдүңүз бü? 4 жарыптыр. Бул жарып келеді. майдын 27-синде Таласта болуучу выставкага кеңири 4 болуп барат. Анча-мынчалар ага чейин 6 болуп кетет дегендер. Оюңуздардан кайсаңыздар боло берет буйруса. Бул кочкор 5 айдан кийин Таласта көрөсүздөр туугандар. Иншалла. Кандай дейсиз? Тарых дагы жаратат дейсиз 4 иштерден? Эми Алланын буйругу, бирок эми ушул 200 килограммга чейин алып барганга аракет кылып атабыз. 5 айдын ичинде дагы бир 20-30 килограмм кошобузго деген ниеттебиз. Азыр муну этин ныктап атасыз да сиз. Эти арык бул азыр. Арык азыр мен буларга төгүп салган жокмун жемди. Эртең менен бир берем, кечинде бир берем. Баткен чыгабы ставкага? Анда алып барабыз буюрса. Эми бул экстерьерин атсак. Чин көрсөткөнчү ошону. Мен тишинде эле 2 жардыбы, жок, жары эле коз тиш бойдон экен. Коз тиш менен экен. Майга чейин жарып койсо керек деп турам, билбейм, мен буйрук көрөбүз. Өзү ар кандай жарат да негизи. Бул бирок майда кичинекей козу болчу да? 4 айлык, 3,5 айлык козу болчу. Кичинекей козу болчу өзү. Баткен. Буюрса азыр таразыга тартабыз. Производитель кочкор лётый туугандар. Бул кочкорду дагы азыке сатып алган. То есть бул кочкорда буюрса производитель катары иштейт. Бул кочкор сизге кантип келип калды? Ажыке. Бул кочкорду мына Антоновкадан Чынтемир деген бир байкебизден алдык. Сокулукта ярмарка болуп, ошол жактан көрүп, экстерьерини, анан мындан бул дающий кочкор экен. Козуларыны көрүп анан как производитель алганбыз муну. Так, бул кочкоруңуз ачыгын айтканда биринчи кезекте өңүн баса белелеш керек. Жүн өтө таза, өңү күчтүү экен. Анан экинчи кезекте мен төштү байкадым. Ооба. Анан туяк. Ооба, мындай туяктарды көрө элекмин ажыке. Жоондугу аябай жоон кочкор. Төш. Баягы кандай десем, аттардын төшүндөй экен, Анан белдин корпусу өтө күчтүү экен, бел түптүз. Бели күчтүү экен кочкор. Бели күчтүү. Машалла. Мындан буюрса где-то бир 10-15 койго койдук муну дагы. Буюрса козулар түшүп баштайт жакында. Бул эч кандай выставка ал жака барбайт, только производитель. Да. Только бул производитель муну койлорго коебуз. Жагы да узун экен, Жагы. Жоондукту караңыз. Мунун иши только ушул жалаң койлорго секирет. Бирок туягы жаман чоң экен, буттары мына. Аркаңкы лапалар. Машалла. Тиги кочкорлоруңуз сиздин алдыңызда кичинекей көрүнүп калды эле. Бул чоң болуп калды. Жаман чоң экен, 1,5 да бой. Арык экен, Арык. Бой 1,5 бе? 1,5 бар. Машалла. Кочкор бирок арык экен. Арык кочкор. Машалла. Бул эми койлорго иштеп аткан немесинен көп жемдеген да жокпуз муну. То есть бирок производитель кочкор экен туугандар. Ажыке башка эч нерсе жок, көрсөтө турган. Ооба. Дээрлик көрсөтүп бүттүк. Азыр Баткендин баласы бар бир, ошону тартып койсок. Баткен. Баткен баласын көрөбүз, муну киргизе берсин. Мына эсен ургачы козу. Бул сен үйлөнгөндө тоюңда болбой калдымбы? Сага подарка бул. Болду. Рахмат. Жайда туулган козу ургачы. Буюрса эми көбөйтүп аласың. Атайын эркегин десең эркегин берем, бирок эми тууп көбөйөт деп. Жок, мага айткан варианттарыңыздан мынау жакты. Болгону. Ушул өңү шоколад болгону менен. Жүнү дагы таза, кылчык жүн. Ургачы куйругу да. Экстерьерлер күчтүү экен, ургачы козу. Жакшы. Сизге рахмат, Алла разы болсун. Подарка бул. Сен дагы короң 50 болуп, 100 болсун, 200 болсун, 500 болсун, сен элдин дайым кызматыдасың. Сенен Алла разы болсун үкө. Ушунду быйыл жаңы эле үйлөндүң, Кудай буйрса. Кыргызда жакшы сөз бар, алдыңды бала бассын, артыңды мал бассын дегендей. Ушул козу менен подарка, ушу көбөйүп, өнүп өсүп, койлоруң эмки жылы 100-200ге чыксын үкөм. Рахмат, айтканыңыз келсин. Бул жайкы козу, Жайкы козу. Тактап алайын аны. Шаш эле машинага салып кетип калбай, тактап алайын. Жок, жайкы козу. Кулак баштары, экстерьер ушу жакты. Мен койдун несин жакшы көрөм ажыке? Мен эмеге карайм биринчи кезекте. Далдан куйругуга чейин, потому что этке чапсаң дагы эң күчтүү ошол жер да. Производитель нерселер мына курсактуу, кабыргалуу деп коет, белдин түздүгү. Куйругун көрсөтүп койсоң, куйругун. Мына жайкы кооз экен туугандар.